Бул күнү Ала Бука райондук соту жаңы имараттуу болду. 2 кабаттан турган имараттын курулушу 2023-жылы башталган. Мында 34 кызматтык бөлмө, 1 кылмыш иштери боюнча, 2 жарандык иштер боюнча сот залдары каралган. Жаңы имарат Ала Бука райондук сотунун ишмердүүлүгүн заманбап шартта жүргүзүүгө багытталган. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун демилгеси жана туруктуу колдоосу менен акыркы жылдары өлкөбүздө сот системасын өнүктүрүүгө, анын инфраструктурасын жаңылоого жана сот адилеттигин ишке ашыруунун сапатын жогорулатууга багытталган масштабтуу реформалар жүргүзүлүп келет. Имаратты сыдыруу башына карабыз. Кош келиңиздер. Ал эми имараттын жалпы аянты 1300 чарчы метрди түзөт. Бул жайда жалпы 14 кызматкер эмгектенет. Объекти куруунун максаты сот системасынын иштөөсү үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү менен бирге жарандардын сот адилеттигине жетүүсүн жеңилдетүү, ачык айкындуулукту жана коопсуздукту камсыз кылуу болуп саналат. Бүгүн биз үчүн өзгөчө маанилүү жана кубанычтуу күн. Ала Бука райондук сотунун жаңы имаратынын ачылышына чогулуп отурабыз. Жаңы имарат бул жөн гана жаңы дубалдар, жаңы кабинеттер, залдар эмес. Бул сот адилеттигинин сапаттуулугун жүзөөгө, жарандарга ыңгайлуу шарт түзүүгө жана сотко кайрылган ар бир адамга татыктуу мамиле жасоого түзүлгөн жаңы мүмкүнчүлүк деп эсептейбиз. Сот бул адамдардын өздөрүнүн укугун, мыйзамдуу кызыкчылыгын коргоо үчүн кайрыла турган жер. Ошондуктан сот имараты дагы ошол мааниге ылайык болушу керек. Заманбап имарат мамлекеттик бюджеттин эсебинен бүткөрүлгөн. Анын сметалык баасы 54 миллион 965 миң 454 сомду түзүп, курулушту тендерден утуп алган Универсал компаниясы жүргүзгөн. Бул имарат жалпы 1300 квадрат метрди түзөт. Имараттын ичинде 34 кабинет каралган. Ар бир сот тутумунун кызматкерлерине бөлмөлөр берилген. Ошондой эле бул имаратта өрт коопсуздугу каралган, видео наблюдение каралган. Ошондой эле жеке эле сот системасынын кызматкерлерине эмес, жалпы райондун элине шарт түзүлгөн. Белгилей кетсек, Ала Бука райондук сотунун эски имараты 1950-жылдан бери пайдаланылып келген. Анын жалпы аянты 70 чарчы метрди түзгөн. Эми мындан ары сот кызматкерлери жаңы имаратта жарандарга заманбап жана ыңгайлуу шартта кызмат көрсөтөт. Тагайбек Акматов, Жанузак Нурдавлет уулу, Ала Бука району.